Салам достор, мен бүгін дагы эле Бишкектемин. Анан бул жолу мен тагдырдын дагы бир тамашасын айтып берем деп турам. Бул ушул Бишкектеги айтылуу Аскар Акаевдин китепканасы деген үйдүн жанында турам. Мына дарегин көрсөтүп коюн. Дареги мына Разакова 8-1 дейт. Анан бул жер азыр Акаев кеткенден кийин бул жер улутташтырылган. Аны бала бакча кылабыз дешкен, дагы эмне кылабыз дешкен, ушинтип жүрүшкөн. Бирок акырында жанагы дейт мына департамент здание переехал дейт. Миграция кызматына өткөрүлүп берген экен. Азыр сурап көрөлү. Так. Мына ушул экен. 2 кабаттуу, нар жагында дагы бир кабаты бар экен, 3 кабаттуу экен. Саламатсызбы? Саламат. Бул жер жанагы Акаевдин үйү деген ушул да, жана китепканасы деген. Мен эле сурап кеттим го эми. Мындан башка жаңылыктарга киргизип турган ишиңер калбайбы? Биздин милдетибиз бу жерге эч кимди киргизбешчи. Азыр эч ким киргизбейсиздер. Азыр бул жерде эч кандай кызмат дагы жок. Макул, анын эмеси жок. Бирок бул жанагы мурдагы ошол жанагы Акаевдин китепканасы болгон жерде, ошол эле. Биз деле билбейбиз бу жерди. Бирок азыр жанагы ошол мамлекеттик мүлктүн эмесинде, балансында. Аны Билбейсиздер. Рахмат. Ушундай экен, кароол ушуну сурады, айтты. Ушундай достор. Мынакей. Бишкекте элге болгон мамиле ушундай эле мамиле күтүп болот экен.